Биз жашап турган ар бир жердин, ар бир суунун өз тарыхы бар. Ал тарыхты билүү, өткөндү таанып, бүгүнкү күндү тереңирээк түшүнүү деген сөз. Ошондой жерлерибиздин бири Канышкыя. Бүгүнкү күндө Чаткал районунун административдик борбору. Азыркы райондун борборунун түштүк чыгыш тарабында жайгашкан бул кооз өрөөн илгертеден Канышкыя сайы деп аталып келген. Бул ат акылман Каныш эненин ысмы менен байланышкан. Мындай уламыштар бүгүнкү күнгө чейин эл оозунда айтылып келет. Кылымдар илгери Ара-Булак жайлоосунда кыргыз, өзбек, казак байлары жайлоо, жер, суу талашып келишкен. Көп учурларда жаңжалга чейин жеткен. Ошол жайлоону жайлаган Каныш эне бул жаңжалды көрүп, элдин акылдан азып, алыстап баратканын сезип, уруу башчыларын топтоп, Кудай жерди жаратты, сууну жаратты, элди жаратты, баарыбызды тең жаратты. Эгер баарыңар тең жаралган болсоңор, анда талашыңар эмне? Айткыла угалы, деп суроо салды. Жооп жок болгон соң, андай болсо, ар бириң мурда жайлаган жайлооңарды, мурда ичкен сууңарды, мурда баскан жолуңарды көздөгүлө. Бул адамдын эмес, жараткандын тартиби. Ушул эреже бузулса, жер да тынч болбойт, суу да тынч болбойт, эл да тынч болбойт деген экен. Мына ошондон кийин бул өрөөн Каныштын кыясы, кийинчерээк Канышкыя деп аталып калат. Мына бүгүнкү күнгө чейин Каныш эненин ысымы менен Канышкыя айыл өкмөтү, Канышкыя айылы, Канышкыя соода борборлору Каныш эненин ысымы менен элдин эсинде сакталууда.